هذا بعض الذين يذهبون يعملون السحر لبعض هؤلاء الملتزمين مستقيمين، يقول ذهبت عند الساحر، قال لا هذا أنا ما أستطيع. ذهبت عند الآخر ما أستطيع، يذهب عند واحد قوي، هذا نحن ما نستطيع له. Ошон үчүн жана сыйкырчыларда көбүрөөк баягы кездешип калган нерселерди мен жашоодо көп көргөм. Биздин практикаларда болуп калган. Кантип дейт, сыйкырды окуйт дагы окуп туруп жиберет дейт. Анан жибергенден болбой койсо айтат дейт, мен күчүм жетпейт экен, тиги бар, тиги күчтүүрөөк. Ал айтат дейт, ал менде күчүм жетпейт экен, тиги бар деп ушундай айтат дейт. Кайсыл адам ал Аллах Тааланын көбү эскерип, намаздарына бекем болуп такып алып жүргөн инсанга эч качан сыйкыр жиндер жолой албайт. ثم إذا وقع السحر أراد الله وقع على مثل هذا يكون خفيف. Эгерде ошол намазына бекем болуп, зикирине бекем болуп жүргөн адамга дагы эгерде сыйкыр Аллах Тааланын каалоосу менен ага Аллах Таала ошолекке тагдырына ошондой каалоо болуп калыптыр, ошого түшүп кала турган болсо дагы аныкы жеңил болот. الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا له سحر أشد السحر حتى يذهب عقله، لكن ما أثر فيه، فقط كان ينسى شيء من عمل البيت مع زوجاته، يقول ممكن فعل أو ما فعل فقط، وكان يأتيه صداع قليل. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга дагы эмне кылган? Эң күчтүү сыйкыр кылынган. Пайгамбарыбызга да сыйкыр кылынган. Билесиздерби, сыйкырдын ушунчалык күчтүүлүгүнөн кудукка салынган суу да коюңун өзгөртүп ийген да. Ошондой күчтүү сыйкырды пайгамбарыбызга окуганда дагы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга сыйкыр тийген, жеткен эмне кылган? Бирок ошол жеткенде дагы пайгамбарыбыз кээ бир учурларда акылын жоготуп калат эле, акылын жоготту дегенде мындай кичинекей убактылар дейт. Анан диний иштерде эмес, бул дүйнөдөгү өзүнүн үй бүлөсүндөгү болгон бир нерсени кылдым же кылбай калдымбы деген сыяктуу эле ушундай болгон кичинекей үзүндүү болгон жерлерден таасирин берет эле, калган таасир бере алган эмес. وأيضا سحرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما كانت تعلم أنها مسحورة، كان عندها ألم في الجسم وألم في الرأس، بعدين علمت أن الجارية سحرتها، قالت لماذا سحرتيني؟ قالت حتى تموت، يعني سحرتها سحر للموت لكن ما ماتت، فقط كان يأتيها ألم في الجسم. يعني السحر أثر تأثير خفيف، ما أثر إذا وقع على شخص آخر غير ذاكر لله، ممكن كان مات في نفس الوقت. Андан кийин Айша энебизге дагы болгон сыйкыр жөнүндө айтат. Айша энебизге дагы бир аял сыйкыр кылган экен, сыйкыр окутурган экен да. Өлтүргөнгө, өлүмгө сыйкыр окутулган экен. Өлтүрсүн деп өлүмгө сыйкыр окутулган экен. Айша энебиздин Аллах Таала менен болгон байланышы, анын такыбалыгы жана зикирге бекем болгондугу ошолор менен эмне кылган, ага таасир бере алган эмес. Анан бир аз баш ооруйт эле дагы, денесиндеги бир аз чарчагандыкты, бир аз ооруганды эле байкайт эле. Бирок анын кылган сыйкыры өлүмгө кылынган сыйкыр болчу. Бирок өлтүрө алдыбы? Жок, өлтүрө алган жок дейт. Эмнеге? Алар динге болгон бекемдиги, зикирлерге болгон бекемдиги бекем болгондугу үчүн эч кандай таасир бере алган жок.